Бишкекте Казакстандын жарандарына жардам берүү штабы иштеп баштады. Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдиргендей, транзит менен келген казак жарандарына жардам көрсөтүү максатында атайын штаб иштеп баштады. Транзиттик каттамдар менен Манас эл аралык аэропортуна түшкөн казакстандык жүргүнчүлөргө атайын унаалар даярдалып, ак жол көзөмөл өткөрүү пунктуна алып баруу жана андан ары өткөрүү уюштурулуп жатат. Түндөсү келген жүргүнчүлөр кошуна өлкөдө коменданттык саат болгондуктан Достук мейманканасына жайгаштырылган. Казакстандык жарандарга колдоо көрсөтүү үчүн чыгымдар мэриянын резервдик фондунан жана демөөрчүлүк каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. 8 январга караган түнү казакстандык 32 жүргүнчү келген. 7 январда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Казакстандын жарандарына жардамдарды уюштуруу боюнча шаардык штабтын иштөө тартибин бекиткен. Бишкек шаарынын мэриясынын бир катар кызматтары жана облустук администрациялары менен биргеликте Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги менен макулдашылып иш алып барууда. Шаар мэриясы уюштурган штабта Казакстандагы окуяларга байланыштуу гуманитардык жардам топтоо иштери да жүргүзүлүп жатат. 7 январда Бишкекте активисттер жана демөөрчүлөр Казакстанга гуманитардык жардам чогултуп, жеткирүү иштерин баштады. Алматы башаламандык учурунда 11 жаштагы өспүрүмгө ок тийип каза тапкан. Алматыда өспүрүм октон алган жаракатынан улам каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан телеграм каналы билдирди. Такталгандай, ата-энелер балдары менен сейилдеп баратканда ок тийип каза болгон. Ал 11 жаштагы өспүрүм эле. Маалыматка ылайык, 7 январда дагы бир кырсык катталган. Өспүрүм атасы менен машинада баратканда алардын унаасын атып кетишкен. Анда 15 жаштагы өспүрүм октон катуу жаракат алып, Алматыдагы балдар ооруканаларынын бирине жеткирилген. Азыр дарыгерлер анын өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Баланын атасы ооруканада. Белгилей кетсек, Казакстанда массалык нааразычылык акциялары Мангистау облусунун Жаңы Өзөн жана Актау шаарларынын тургундары суюлтулган газдын кымбатташына каршы чыгышып, андан соң нааразычылык акциялары башка шаарларга да жайылган. Учурда өлкөнүн шаарларында абал акырындык менен турукташып жатат. Президент Касым Жомарт Токаевдин өтүнүчү менен ЖКК өлкөлөрү Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөткөн. Ал эми Кыргызстандан Скорпион атайын аскер бөлүгү жиберилди. Казакстандагы митингдер Алматы шаарында рэпер жана музыкант Сакен Битаев каза болду. Кече 7 январда Алматы шаарында рэпер жана музыкант Сакен Битаевдин башаламандык учурунда өлтүрүлгөнү маалым болду. Музыкант менен анын досу экөө сүйлөшүп отурган унааны топ болуп келген адамдар тартып алышмакчы болушкан. Арткы эшикти ачууга аракет кылганда алар айдап жөнөшкөн. Ошол учурда кол салгандар унаага карай ок чыгарышкан. Октордун бири рэпердин өпкөсүн тешип өткөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 10 январды жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Бул тууралуу Ак Ордонун сайты жазды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн бир катар аймактарында болгон кайгылуу окуялардын натыйжасында көптөгөн адам курмандыктарына байланыштуу ушул жылдын 10 январын жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев учурда Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жана ал президент Касым Жомарт Токаев менен түз байланышта болуп, бир катар консультациялык жолугушууларды өткөрүүдө. Бул тууралуу Назарбаевдин кеңешчиси жана басма сөз катчысы Айдос Үкүбай өзүнүн Твиттер баракчасына жазды. Айдос Үкүбайдын айтымында Нурсултан Назарбаев учурда Казакстан менен жакын мамиледе болгон өлкөлөрдүн башчылары менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Басма сөз катчысы Нурсултан Назарбаевдин ошондой эле өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу үчүн бардык күчтөрдү Казакстандын президентинин айланасына биригүүгө үндөй тургандыгын жазган.